ыйман, дин, адеп тууралуу уккуңуз келеби? Аптанын жума күнү ыйман сааты программасы Сулайман Ахматбеков менен. Кутман күнүңүздөр менен ардактуу радио угармандар. FM 106.4 толкуну салам радиосунда ыйман сааты программасы старт алды. Адаттагыдай аптанын эң ыйык күнү болгон жума күнүндө сиздердин кайрадан эфир аркылуу жүз көрүшүп турабыз. Кайсы бир угарманыбыз бизди YouTube тармагынан көрүп аткан болсо, кайсы бир угарманыбыз бизди унаада кетип угуп аткан болсо салам жолдойбуз. Жана ошондой эле биз бүгүнкү программабызды өзгөчө ачык деп жарыялайбыз. Өзгөчө коногубуз бар. Коногубуз Баткен шаарында деги эле Баткен облустук мусулмандар казысынын орун басары Муса Ажы Жолдошов келип олтурат. Студиябызды өзгөчө бир шаңга бөлөп десем болот, себеп дегенде бул инсандын нуру, берекеси өзгөчө. Ассаламу алейкум устаз, кош келипсиз. Салам, рахматулла, баракат. Ардактуу радио угармандар, бүгүн устазыбыз менен мекенди сүйүү, деги эле мекенге болгон патриоттуулук сезим канчалык деңгээлде болуу керек, ушул тууралуу кеп кылмакчыбыз. Өзүңүздүн кызыктырган суроолоруңуздар болсо бизге байланышка чыксаңыздар болот. 771 69 05 69 жана ошондой эле бизди YouTube тармагынан чат тармагынан суроолоруңуздар болсо узатсаңыздар болот. Албетте биз устазыбыздан жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Анда эмесе устаз, бүгүнкү эфирибизди баштап алайлы. Мекенди сүйүү ыймандан деп биз темасын эле койдук. Бардык нерсе айгинелеп турат окшойт, темасы эле өзү мекенди сүйүү ыймандан деп. Деги эле мекендин сүйүүнүн чеги, мекенди сүйүү кайсыл учурдан башталат, кызмат кылуу кайсыл чекке чейин болот, ошол тууралуу кеп кылып берсеңиз бизге. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи аламин. Биринчиден урматтуу көрөрмандар, урматтуу мекендештер, Аллах тажы макталар болсун. Пайгамбар саллаллаху болгондон кийин баарыбыз Аллах тааланын тынччылыгын, мээримин, берекесин каалап кетейин. Бүгүнкү темабыз өтө орчундуу, өтө керек болгон, баардык инсанияттын мындай жүрөгүндө орун алган мекен боюнча болмокчу. Биз жаңы сөз айткандай эле мекенди сүйүү ыймандан деп, демек эң чоң сооп, эң адамдын жүрөгүнөн орун алган бул адамдын жашаган мекени болуп эсептелинет. Өзү мекен деген эмнени билдирет десе, мекен деген ошол бизди кыргызча айтканда эненин киндик тамган жер деп да. Мисалы мындай айтканда, бааралын адамдын төрөлгөн жери бул ыйык болуп эсептелинет. Мисалы бирөөдүн ошол өзүгө айылы, ошондой эле району, шаары, обласы, жалпы мамлекети бул өзүнүн туулган жери деп эсептелинет. Дагы бул мекен болот ошол адамгачы. Эми мамлекет болуш үчүн жакшы билесиз, өзүнүн президенти, чек арасы, мыйзамы, алхамдулилlah бизде баардыгы ошондой камтылып, биз өзүнчө бир мамлекетпиз. Буга дагы Аллах чексиз мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Аллах субхана таала бизди ушундай өзүнчө мекен кылганына, мамлекет кылганына, бизге ушундай жетекчилер бергенине, бизди алхамдулилlah дүйнө мындай суктандырган жаратылышыбыз, элибиз бар. Бул да болсо биздин Аллахтын бизге берген чоң белеги. Эми ошол мекенди коргоо, жакшы айткандай, бул кимдерге милдет деген сурооңуз жакшы не кылды. Мекенди коргоо ар бир жаранга милдеттүү. Ал кары болсун, жаш болсун, аял болсун, эркек болсун, мекенди сүйүү, ага салым кошуу, аны коргоо, бир эле чек кызматкерлик эмес, же болбосо ички иштер кызматкерлик эмес, же болбосо коопсуздук кеңешчилик эмес, ар бир инсандын моюндагы милдет ошол мекенди коргоп, мекенге кызмат кылуу. Аллах субханала таала өзүнүн кереметтүү Кур'ан китебинде беркелүү аятында ушундай дейт. Бул мекенди адамдын нафсиге жакындатканда, мисалы ар бир инсан өз нафсин ушундай жакшы көрөт да. Чымын консо дагы эле ошол чымындын конгонуга дагы эле не кылат, аны кууп, өзүн коргойт. Өзүнүн ар бир ошол нафсиге зыян бере турган нерседен коргоп, бир гана ошол эң ширин татуу нерсеси бул адам нафс экен да. Аллах субханала таала өзүнүн ошол Кур'ан китебинде берекелүү аятында ошо нафс менен мекенди бирдей салыштырган да. Алла Кур'анда айтат: "Астагфирулlah, валау аннана катабна алейхим ан иктулу анфусакум ахруджу мин диярикум ма фаалу илля қалилун минхум." Эгер силерге ушундай буйрук болсо дейт, өзүңөр өлтүргүлө, же болбосо мекениңерден чыккыла деген болсо, аны эч ким кылбайт дейт. Бул деген сөз ошол нафс менен мекенди
экөөнү жакындаштырып инсан кандай нафсисин жакшы көрсө ошол мисалы ар бир пайда ал бир инсанга эгер бир инсанга бир пайда боло турган болсо биринчи өзүмө болсун дейт да, туурабы? Нафсиге калайт да, баягы бизде балака нафс деп коебуз го, ошо мага болсун дегендей эле ар бир эгер эч бир инсан өзүнүн нафсисиге жамандык каалабайт экен, ошосуңандай эле мекенге дагы жакшылык кылыш керек, эч качан мекенге жамандык каалабаш керек. Ошол мекен кызмат кылгандарга, мекенди коргогондорго, мекенди мындай мыйзам иштеп чыккандарга, мына жалпы айтканда мекенге кызмат кылгандардын баардыгына жакшылык каалоо бул биздин милдетибиз экен, кандай эле нафсиге жакшылык каалагандай иншалла. Устаз, жогоруда айтып өттүңүз, мекендин түпкүлүгүндө сөзсүз түрдө эркиндик жатат. Эркин мекенибиз бар, демек биз эркин жашайбыз, каалаганыбызды кылабыз дегендей. Бирок баардык нерсенин чеги болот, баардык нерсенин өзүнүн бир белгиленген бир чеги болот дейт. Ошо мекенди сүйүү дагы канчалык деңгээлде чек болуш керек? Башкача айтканда, мен мекенимди сүйөм, башка жат нерселерди мекениме киргизбейм деп эле аша чаап кеткен балким биздин көр сокурраак патриотторубуз бар дейли. Жакында өзүңүз билесиз, интернет айнагында бир мода болду десек болот, интернет айнагында чыгып кеткен биздин патриот жигиттер дегенде баягы бир аз адашкан карындаштарыбызды ур токмок алып, бир аз баягы аша чапкан мекендештерибиз дагы бар. Бул дагы мекенди сүйөм, эме кылам деп бир аз аша чапкандык эмес бекен балким? Туура айтасыз, Сулайман устаз. Мен ушул мекенди сүйүүнүн бир 6 жолуну даярдап келдим эле. Мекенди кайсыл жолу сүйөбүз? Мисалы кээ бирлер бар да, тил менен сүйөт да, бирок чын жүрөгү менен, кызмат менен кылбаганда толтурат да бүгүнкү күндө. Демек шарият жолунда 6 жол бар, 6 көп жол бар. Ошону эмне китептерди карап бир 6 жолуну мындай шарияттан, динден, жалпы эле мындай китептерден карап, ошо 6 жолуну даярдап келдим эле. Ошону айтып берсем, эгер балким ушунун жыйынтыгында сиз жалпы көрөрмандар баягы ошончо мекени сүйөм деп бир карындаштарды баягы коркуткан, үркүткөндөргө дагы жооп чыгып калар деп үмүттөнөмүн. Биринчиси мекенди сүйүү. Эң бир жолу аны коргоо жана аны душмандан сөз менен болсун, кыймыл аракет менен болсун, аны эмне кылыш керек? Коргош керек мекендичи. Сөз менен болсун, кыймыл аракет менен болсун, мекенди коргош керек. Экинчиси, ада ошол мекенди жакшы кулк мүнөз менен алып калыш керек. Себеби дегенде, мисалы башка улуттун, башка мамлекеттин элдери бизди көрүп, биздин мына каада салтыбызды, мындай айтканда кулк мүнөздү көрүп, ошол сүйүш керек. Ошол кийинкиси болсо, бул үрп адатты жакшы карманыш керек. Мисалы кыргыздардын, же болбосо биздин ата бабалардын калтырган үрп адаттары, бул өтө жакшы үрп адаттар бар. Ошолорду унутпаш керек. Бул кандай дегенде, ошол үрп адаттар эгер ошол шариятка каршы келбесе, каршы келбеген үрп адаттар толтура бүгүнкү күндө. Мисалы биз чепкендерибиз, калпактарыбыз, баягы каада салттарыбыз, мунун баардыгы накыл сөздөрүбүз, бул эч бир шариятка каршы келбеген накыл сөздөр бар. Ошолордун баардыгын биз колдоно билишибиз керек да. Кийинкиси болсо, ошол бири-бирибизден осуят айтканды үйрөнүш керек. Жакшы осуяттарды айтып турупчу, ушул баасы айткандай эле, эгер ошол мекенибизден бирөө ошол мекенди сүйүүнө каршы бир иш кылган болсо, аны бар ур токмок албастан биринчи ага жакшы осуят айтыш керек. Бул кылганың да дурус эмес, бул кылганың жакшы эмес деп ошол осуяттар менен дагы айтыш керек. Себеби дегенде, баягы хадис айтат, дин насиха дейт да. Дин өз насихатын айтканда, адамдын жакшылык алып бара турган нерсенин эң биринчиси осуят. Мына биздин алдыңкы муундар, аксакалдар айтат да, бизде эгер айылда 2 дос урушкан болсо, 2 куда урушкан болсо, ошол айылдын аксакалдары чечип койот эле дейт. Бул деген нерсе, ошолор барып осуят айтып, ошол осуят аркылуу эле ушундай проблема чечилген да. Сот коргон эмес, же болбосо биринчи эле дароо эле милицияга берген эмес. Мындай айтканда, айылда кадыр бартуу аксакалдардын, айылда кадыр бартуу апалардын сөзү өткөн дагы ошол аркылуу бул ошол элде тынччылык болуп турган, ошол элде элдин ынтымагы бирик болуп турган, ошол элде жашоо жакшы кетип турган да. Бул эмнеден билет? Бул биринчиден ошол аксакалдардын, ошол апалардын Кудайга корккондугу, такыбалыгы, алардын жаман жолдо болбогондугунан наркы адамдар онун насаатын уккан.
экинчиси ошол доордо мындай бири биrini укканга мындай мүмкүнчүлүк болгондо жакшы. Бизде бүгүнкү күндө азыр осуятты аксакалдардан эмес, осуятты биз интернеттен алып калдык. Өзүң айткандай соц сеттерден эле бир жакшы болсо кабыл кылабыз, жаман болсо аны таштап атабыз. Бирок кайсы жакшы, кайсы жаман экендигин өзү жакшы билбей атабыз да. Ошондой ошолунда негизинде ошол осуят аркылуу биздин элдер көбүнчө жашап келген да. Кийинкиси баягы жакшылык чакырып, жамандыктан кайтаруу. Дагы бул мемлекет сүйгөнгө келет да. Кайсыл нерсе коомдо мындай жакшы көрүлбөй атат. Сен кээ бир көчөдө кетип атсаң, кээ бир кыздар сигарет чегип турганды көрүп каласың. Ага дагы мынча өтүп кеткендер бар да. Токто тур кызым, сен келечекте бир эне болосуң, сен бир үй бүлөнүн үйдөгү куту болосуң деп ошого айткан адам жок. Же болбосо кээ бирлер бар, ошол өзүнүн жанында жүргөн эле бир адамдарды арак ичсе, бир жаман жолго барган болсо, ага коңгусу же жанында бир адам айта албайт агачы. Сен мына жол менен жакшылыкка барбайсың. Же болбосо кээ бирлер болсо мисалы ошо жетекчилер сөксө, сөкпөгөн аны кылбагын, алардын деле акылы бар, алардын эмеси бар деп, баш иштейт деп, аларга осуят жакшы сөз, жаманды кайтарганга күч жетпей атат бүгүнкү күндө. Ошолорду жакшылыкка чакырып, жаманды кайтарганда мекени сүйгөн болот. Кийинкиси ошол мыйзамды сактоо дагы бул мекени сүйгөнгө кирет да. Мамлекеттик мыйзам сактоочу. Себеби дегенде бул мамлекеттик мыйзамды сактоо, бул мыйзам дагы жөн иштеп чыккан нерсе эмес да. Бул өтө көп адамдардын акылынан өтүп, кайсы нерсе бизге мындай мамлекетибиздин өнүгүшүнө жакшылык алып келет деген нерседе мыйзам жазган да. Ошонун катарында мен ушул жерде бир нерсе кыскартып кетейин. Урматтуу мындай жол жүргөн таксисттер деп коебуз бизчи. Таксисттер бар. Бүгүнкү күндө мына бул 10 жылдык, 20 жылдыктар бар. Ошондой эле мектеп бүтүргөндөр бар. Бизде эң көп авария болгондор, эң көп жол эрежесин бузгандар ушул убактарда экен да. Майрам учурунда, же бүтүргөн учурунда, же болбосо жаңы жыл, же болбосо бир майрам учурунда мыйзамдар бузулуп, ошол жол эрежелери бузулуп, көптөгөн адамдардын жаны кыйылат экен да. Ошолор кийинкиси мына ушул жол эрежеси сакташтагын бул мекени сүйгөнгө кирет да. Мисалы кайсыл жерде 80 ашпаш керек, 150 ашпаш керек. Ремень тагыш керек. Ошогон ар бир неме ошол жол эрежеси сактаган болсо, бул биринчиден турмуштан алынган нерсе. Мисалы 180де кеткен, не үчүн кетет дейт. Алдыңдан эгерде бир мал чыгып калган болсо, сен тормуз ошол жерде жетишип каласың. Туурабы? Же болбосо баягындай акырынак барсаң, алдыңда мисалы 180 коет, андан кийин баягындай жолдор бар го, мындай аңгыл-дөңгүл жолдор болсо, ошондой бар деген ыздактар болсо, ошого жетишип каласың, тормузда жетишип каласың деген максатта. Анан айыл ичинде жаш бала чыга калат, талаада болсо мал чыга калат. Ошолордун ар бирини токтотконго мүмкүнчүлүк болгондугу үчүн ошол эреже коюлат экен да. Анан кийинкиси баягындай спирттик ичимдик ичип алып айдаган инсандар бүгүнкү күндө көп. Андан кийин мисалы мындай жолго алыс сапар чыккан убагыңызда да машинадан обгон коюп өтпөгөн деген ыздактар бар да. Көп ошону өтөт дагы. Бири өзү эмес, жалпы ичиндеги ошол адамдын жүргүнчүлөрдү да кошо алып кеткен учурлар көп болуп атат да бүгүнкү күндө. Ошол учурда жоопкерчилик кимге калат? Шофер кылат. Шофер эгер бул дүйнөдө го мейли жоопкерчилигин тартат, акыретте дагы анын азабы бар. Ошон үчүн жол эрежеси сакташтыктан өтө көп көңүл буруш керек. Анан баягы жаш адамдардын биз айтып коет го, каны кайнап турат депчи. Негизи мен ата-энелерге айтат элем, ушул мектеп окуучуларга, окуучу балдарыңарга унаңарды бербегиле депчи. Алардын каны суюк болот. Алардын жанында адамдан болгон шайтан болот, достор болот. Газды бас, шуна калып кетесиңби деп байкуш досумду алдаса, анан досудан калып кетем экен деп туруп, анан газды басып, жакында эле ушул өзүбүздө эле көптөгөн окуялар болуп өттү. Бир мектептердин балдары чыгып авария болгон учурлар дагы болду, классташтар мененчи. Бул эмне десе, ошол баланын жөнүндөй жолду кетип атып авария болгондугу, ошол кызыккандыгы алып газды басып, шагылдап машина айланып кетип авария болгон достору менен. Мунун баардыгы ошол эреже сактабагандык, ошол айтат да, права алмайынча, мамлекеттик айдаган күбөлүк алмайынча ролго отурбагын деген мыйзам дагы бар биздечи. Мунун баардыгы себеби дегенде права алган адам ошол праваны алып, окуп, кайсы катуу жүрүш керек, кайсы секин жүрүш керек, жол эрежелерин билет баарын. Билип, анан кийин айдаган күчү бар дейт да. Кийинкиси 6-чысы
мекени сүйгөндүк бул дагы адилеттүүлүк болуш керек. Адилеттүү болуш Сөзсүз. Жетекчинин арасында болсун, коомчулар арасында болсун. Жата калса айтат го диндечи, үй бүлөңдө ата өзүнүн балдарыга, апа ошо ата-апа өзүнүн балдарыга адилеттүү болуш керек. Бул дагы мекени сүйгөндүк. Аманатка бекем туруш керек. Аманат деген Аллах субхана таала Кур'анда бейиштикке сүйүнчүлөгөндөрдүн бир эки сыпатыны кайталап айтканда, биринчиси адилеттүүлүк, экинчиси аманаткөйлүк депчи. Анан кийин үчүнчүсү да бар экен, бул убадага бекем туруу. Мисалы азыр экөөбүз саат 2-де бир жерге жолугабыз деген болсок, сөзсүз 2-де барып калыш керек да. Жөнөкөй сөз. Жөнөкөй сөз. Жөнөкөй жок, бул убадашуу эле өзү. Убадашуу. Биздикилер баары 2-де жолугабыз, 3-кө чейин барабыз, 4 жолугса 5-те кайтабыз деп өзүнүн алдыга 3 саат алдын коюп алып, жөнөкөй эле бир иш үчүн 3-4 саат убанып кетиребиз да. Ошон үчүн бул аманатка бекем туруу дагы бул өтө чоң нерсе. Убадага бекем туруу. Аманатка бекем туруу, мисалы сиз мага 5000 сом берсеңиз, мен бир кетип атамын, 2 айдан келем, ошол 5000 сомду кайтарып кармап туруңчу деген болсоңуз, ошол 5000 сомду ошо сиз бергенди кайтарып беришим керек колуңузгачы. Майдылап 5000 сомду 1000 сомду кылып берген болсом, бул шариятта аманатка кыянат кылган болот булчу. Ошол эле 5000 сом бирок майдаланып калган да. Ошого аманатка бекем туруш керек. Андан кийинкиси тасамух деп коет, бул адам кечиримдүү болуш керек. Турмушта ар нерсе болот, жумушунда болот, базар соодада болот, үй бүлөдө болот, достор арасында болот. Бунун баардыгы да кечиримдүү болуш керек. Адам кээде урушуп кетесиң, кээде башка болосуң. Кечиримдүү болбосоң, анда өзүңө эле кыйын болот да, кечирим адамга кыйын болот. Ошо көргөн сайын жүрөгүң кысылып, ошон үчүн мен айтат элем, дайым адам кечиримдүү болуш керек. Жакшы сөздөрдү айтып өттүңүз устаз, жакшы бөлүктөргө бөлдүк. Эми жакшы бир суроо жаралат да уккан адамга. Мен өзүмдө дагы ушундай суроо жаралып атат. Мекенди сүйүү имандан деп атабыз. Мекендин сүйүүнүн бир канча жолдорун атап өттүк азыр устаз. Ошол эле диндар адамдардан дүйнөлүк көйгөй болсо керек, өз мекенине сатып жихад деген сөзгө алданып кеткен адамдар бар. Ошол жихад деп өзүнүн мекенине келип тополоң уюштурган адамдар дагы бар. Шарият боюнча буга кандай карайсыздар? Кантип түшүндүрөбүз? Дайым эле биздин формачан агаларыбыз келип мектептерде, дин кызматкерлери дагы келип кээ бир маселелерди окуучуларга түшүндүрүп айтып өтөт. Экстремизм, терроризм. Бул сөздөрдү, бул терминдерди уга берип сыйкасы чыгып кеткен негизи. Уга бергенбиз. Бирок түпкүлүгүндө эмне жатат өзү? Алардын максаты эмне болгон? Алар дагы мекенди кыянат кылгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылабы деген суроолор. Өтө жакшы суроо болду. Бул бүгүнкү күндө бир эле Кыргызстан көйгөй эмес, бул дүйнөнүн көйгөйү. Мен деген державалар барго, Америка, Кытай, башка Европада мамлекеттердин көйгөй ушул өзүндөчү. Негизи бунун баардыгы ошо жихад деген сөздү түшүнбөгөндүктөн келип чыгат. Бир илимсиздик келип чыгат. Биринчиси илимсиздик. Ошол адамда жихад жөнүндө илими жок. Демек шар'ий толук илими жок. Толук эмес, вообще жок. Дээрлик жок. Дээрлик жок. Жихад эмне экендигинен бир да маалыматы жок. Экинчиси дүйнө кызыккандар. Аларды ошол башка бир инсандар ошондоп салып коюшу мүмкүн да. Ушундай жардырсаң, ушундан окусаң сага мынча акча которулат деп өзүнчө бир дүйнөгө азгыргандар. Бирок булардын Аллахтын алдында мекенге кыянат кылгандардын, бирөө мындай бейкүнөө адамдардын кан төккөндөрдүн азабы Аллахтын алдында кечиримсиз азаптары бар. Этият болуш керек. Анан сиз айткандай, ошондой кылган адамдар мындай исламдын символун колдонот да. Ооба. Сакал коёт, калиманы жазып алат. Эмне үчүн ушундай кылат? Булар ошол ушундай кылса, ошол символ менен кыла турган болсо, мындай дүйнөдөгү кээ бир адамдар ага көңүл бура турган кылат да. Эгер крест тагып алган болсо, башка кылган болсо эч ким карабайт да. Ооба. Ошон үчүн мына дүйнөдөгү мусулман үммөтү көп болгондугу үчүн, элдер исламга көп кызыккандыгы үчүн ошондой буларга дагы бир өздөрүнүн шайтандан болгон амирлери ушинтип үргөтөт буларгачы. Үргөткөндүгү үчүн ошол исламий символдорду колдонгон ушундан келип чыгат. Жада калса биздин эң улук сөзүбүз болгон Аллах бар деген сөздү колдонот. Аллах бар деген сөздү бирөөдү атканда, бирөөдү сойгондо колдонбойт аны. Аллах бар деген сөздү тамак жегенде, туурабы? Мейман келгенде,
намазга киргенде, сооп иштерде, сүйүн иштерде, ынтымак иштерде колдонгон нерсени алар коркунуч иштерде, кан төккөндөр колдонгондугу бул деле болсо ушул эле кылган кылыгы, амалы бул динге каршы болгондугунун. Демек, исламда жок, исламдан маалымат жок экендигинин белбеши ушунда турат да. Негизи жихад деген эң чоң жихад кайсы? Эң чоң жихад мекени коргоо. Өзүңдүн мекенин коргоо. Аны кантип коргойсуң аны? Илим менен, тарбия менен. Хадисте айтат го, кимде ким илим алган болсо, ал жихадта жүргөндөн соо алат дейт. Мына илим ал, университет оку, институт оку, мектепти бүт, китеп оку. Мына ушул чоң жихад. Андан да чоң жихад кайсы десе, нафске каршы го. Нафсин каалаган нерсени кылбай коюшлук бул чоң жихад. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы чоң бир Ухуд деген жихадтан, Ухуд өтө чоң катуу болгон. Ошондон келатып, сахабаларга айтат, биз дейт, кичине жихадтан чоң жихадка келдик дейт. Я Расулаллах, биз малыбыз менен, жаныбыз менен, каныбыз менен, улуубуз, мал мүлкүбүз менен барып жихад кылып кайтып келсек, мындан да чоң жихад бар дегенде, мындан да чоң жихад бар, кайсы жихад десе, ар ким нафс менен күрөшүү деген. Нафс адам нафси. Кээ бирлер бар, бирөөдү кемситкен жакшы көрөт. Кээ бирлер бар, бирөөнүн малын жеген жакшы көрөт. Кээ бирлер бар, бирөөдү сөккөнү жакшы көрөт. Кээ бирлер бар, бирөөдүн мал мүлкүн тартып алганды жакшы көрөт. Кээ бирлер бар, төл рахатта жүрүшүн жакшы көрөт. Бир күн баня, бир күн футбол, бир күн теннис, ошого жок. Ошого нафсин тыйып, баягы Кудайга жаккан, мекенге жаккан амалды кылышлыкты, нафсин ошого үрөткөн болсо, бул ошол чоң жихад эсептелет да. Ошон үчүн сиз айткандай бул мекенге бул кыянат кылган болот. Мекенден чыгып кетүү, кайта келип мекенге ушундай жаман амалдар көргөзүү бул чоң күнөө болот. Аллахтын оолу койгон сакалы дагы, айткан сөзүн Аллахтын алдында бир тиен пайда жок болуп калат. О сакалды эмне үчүн коет? Сакалдын бул башка нерсе коет сакал, түшүндүңүзбү? Ол бирөөгө жихадта чыгыш үчүн, же болбосо бирөө согуш койбойт. Сакалды инсан сакал болуп туруп, күнөөнөн айрылайын, жаман жолго барбайын ушул сакал аркылуу. Сакалым бар деп, кээ бир жерлерде жаман сөз сүйлөп албайын деп, өзүнүн тарбияга болушун коет да. Пайгамбар Умар разияллаху анху сакалда бир акты көрүп, карап туруп, ак сакал чыккан да. Анан Умардын жанынан дайыма бир эскертүүчү бирөө койгон экен. Умар мени эле жаман кыймыл кылайын деп калган болсом, сен айткын Умар өлөсүң, Умар өлөсүң деп айткын деп турган да. Бир күн сакалындагы акты көрүп, баягы эскертүүчүнү, эми сен үйүңө барып ишиңди кыл. Сен го мени бир күндүз гана же жумшак келген гана эскертесиң, бирок мага бир эскертиш келди, ал 24 саат мени ажырабай турган деп туруп, ак сакалын карматып көргөзүп койгон экен. Демек, сакал ушундай нерсе, сакал адамды жакшылыкка чакыра турган, ыйманга чакыра турган, мисалы батага барсаң дагы сакал жаңы барат го. Сакалы бар адам ошо тактыкта болуш керек. Дуа бергенди билиш керек, жакшы сөз сүйлөгөнү билиш керек, кийинки муунга жакшы багыт көргөзгөнү, мисалы илимге, тарбияга, ата-эне урматтаганга, мекенди сүйгөнгө, Кудайдан коркконго үндөй турган адамдар сакалды болуш керек. Сакалды коюп сигарет чегип турган болсоң, туурабы? Сакалды коюп лап туруп жалган уруп турган болсоң, сакалды коюп бирөө сөгүп турган болсоң, анда ал сакалдын ага демек пайдасы тийбейт деген сөз да. Ушундай нерселер бар да. Чоң рахмат устаз. Жакшы баяндарды, жакшы сөздөрдү айтып өттүңүз. Убактыбыз дагы аякта баратат. Өзгөчө биздин баткен жергебиздеги жаштарыбызга, угармандарыбызга мекенди сүйүү тууралуу өзүңүздүн кеңешиңизди, жеке кеңешиңизди айтып өтсөңүз. Мен өз тилек баткенче кеңешибизди Алла ыраазы болсун. Биринчиден ушул Салам радиосунун жетекчилерине, кызматкерлерине силерге чоң ыраазы билдиребиз. Бизге эң чоң үлгү боло турган бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ибадатта болсун, мамиледе болсун, жашоодо болсун, ичкенде, жегенде, үйлөнгөндө, бала тарбиялаганда, мекенди сүйгөндө ал пайгамбардан өтө турган үлгү бизге болгон эмес. Болбойт дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы билесиз, Меккеде төрөлгөн. Андан кийин аны коому кыйынчылык кылып, азап көргөн жакшы коом болгон да. Көргөзө бергенден пайгамбар Аллахтан буйрук келип, пайгамбар салам аргасыз өзүнүн туулган жеринен чыкканга аргасы болгон. Ошондо Меккеден чыгып жатып, төөсүнү ошол Меккенин чек арасынан чыгып жатып, төөсүн Мекке жака буруп, ушул сөздү айткан экен. Караңыздар, ар бир инсан ушуну айтыш керек. Демек ар бир инсанга өзүнүн туулган,
өскөн, жашаган жери бул ыйык эсептелинет да. Көрдүңүзбү? Карап туруп Меккени карап, мата Мекке мен баладын, эй Мекке, дүйнөдө канча шаар, район, область, мамлекет болбосун, сенден жакшысы жок деген экен. Эң жакшы сенсиң деген Мекке. Ва хаббука илайя, ошо мага эң жаккан сенсиң. Не үчүн Меккени айтып атат? Мекке төрөлгөндүгү үчүн, Меккеде туралгондугу үчүн ушуну айтып атат да. Ан алаула анна кавм ахражуни минки ма саканту гойрик дейт. Эгерде сен ичиңдеги жахил, Кудайдан коркпогон, мушрик болгон коомуң эгер мен чыгарбаганда, мен сенден башка жерде эч жашаганга мен каалабайт элем деген да. Мындай айтканда, эң мага сүйгөн, мага жаккан мен сенсиң Мекке деп Меккени айткан. Туура Мекке мусулман үммөт үчүн ыйык жер, бирок жалпы алганда ар бир инсандын өзүнүн туулуп өскөн, өзүнүн туралган жери бул ыйык эсептелиш керек. Ага кызмат кылуу, жаны менен болсун, тили менен болсун, сөзү менен болсун. Бирөө айтып калышы мүмкүн да, молдолор не кызмат кылат Меккеге деп? Жок, молдонун кызматы өтө күчтүү. Молло түндө туруп алып, тахажжудда туруп алып дуа кылат. Эй Аллах, Меккени тынч кылгын, жетекчилерди тынч кылгын, чек кызматкерлерин тынч кылгын деп. Молло жаштарга багыт көргөзөт. Эй, ыймандуу болгула, Меккени сүйгүлө, илим алгыла депчи. Ошондой эле жаман жол барбагыла, арак ичпегин, бирөөнүн кызыга барбагын. Бул дагы ушу Меккени кыянаттаган барабар да. Арак ичип алып, бирөө бар сөккөн, бирөө бар төккөн, бул Меккени ичинде адамды yok атат да. Ошон үчүн урматтуу көрөрмандар, мен айтат элем, Меккени сүйүш керек, Меккени кызмат кылыш керек, Меккендин чүйүү менен бул дүйнөнү өтүш керек деп айтып кетмекчимин. Баягындай жаман жолдон сак болуп, жакшы жолдо жүргөнгө аракет кылыш керек. Чоң рахмат устаз. Ардактуу радио көрөрмандары, ушул таптан мүнөтүбүз дагы аяктады. Бизге бөлүнгөн микрофон алдында мен Сулайман Ахматбеков болдум. Коногубуз Баткен облусунун мусулмандар казысынын орун басары Муса Аче Жолдошов болду. Ыраазычылык сизге дагы бир жолу. Режиссердук пультта карап бергенбизде Сабира Бакир кызга ыраазычылык билдиребиз. Ката кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз. Келерки эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Ыйман, дин, адеп тууралуу